Коомчулук Азаттык менен 5 каналдын материалдарынын чымбышыгына жетпей турган учурда бажы тармагында байланышкан маселелер арбын. Биздин иликтөө ушул туурасында болмокчу. Саламатсыздарбы? Шериктеш мамлекеттердин жыйынына келип, Манас орденин алган Кытайдын жетекчиси Си Цзиньпин 600 миллион юан убада кылып, кыргыз өкмөтү бул акчанын бир бөлүгүнө фитосанитариялык лабораторияларды курмак болду. Ал буга чейин Россияга дагы иш сапары менен барып, эки тараптуу бир топ келишимдерге кол коюлган. Мындай эки ири державанын ортосундагы саясаты туруксуз, экономикасы орто зар Кыргызстандын бажысында чындап эле абал кандай. Эске салсак, адегенде эле ансыз дагы акыркы болуп биримдикке кирген Кыргызстанда 2 жыл мурун бажы кодексинин ишке кирүү мөөнөтүнүн так эместиги чуу жараткан. Ал эми айдын башында Нур-Султан шаарында өткөн кеңешмеде президент Сооронбай Жээнбеков бажы биримдигине кирген өлкөлөргө бажы көзөмөлдөө иштерин 3 тараптуу жүргүзүүнү сунуштаган. В последнее время участились случаи высказывания критики в наш адрес сокрытия таможенных платежей. Мы заинтересованы в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах Союза. Поэтому предлагаю провести тройной таможенный контроль с участием представителей заинтересованных сторон из числа стран-членов Евразийской экономической комиссии. Атүгүл Санкт-Петербург шаарындагы эл аралык экономикалык форумда Кыргыз-Кытай бажы чекарасынан өткөн товарлар жана унаа каражаттары боюнча бир топ келишимдер каралган. Биз азыр канттагы бажы тарифтөө жайында турабыз. Кытайдан келген оор жүк ташуучу унаалар мына ушул жерден бажы төлөмдөрүн төлөп, андан ары Кыргызстандын ички рыногуна же болбосо коңшулаш мамлекеттерди көздөй кетет. Канттагы жүк тарифтөө пунктунун иш ыкмасы менен таанышкандан кийин бажы тармагына тийиштүү бир топ суроолор жаралып, иликтөөбүз куру болбош үчүн өкмөткө караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбековго, салык кызматынын төрагасы Теңизбек Абжапаровго өзүбүздү кызыктырган суроолорду белгилеп, кат жибердик. Суроо менен кат алып келдим, болушунча тез арада. Жол болсо жакшы болот эле. Мыйзам боюнча түшүнүктүү. Канча күндө жооп бере турган. Алгач бажы кызматынын иши менен таанышып, төраганын орун басары Алтынбек Торутаевден бажы биримдиги деги эле учурда аткарып жаткан иштери тууралуу учкай уктук. Евразия экономикалык бирлигине кирген мамлекеттерге, мамлекеттердин ичинде келишимдик укуктук базага ылайык бүт 5 мамлекетке бирдей тартиптер, эрежелер колдонулат. Бул бажыны жөнгө салуу тартиптери болуп эсептелинет. Азыркы маалда Евразиялык экономикалык бирлигинде бүт мейкиндигинде бажы жөнгө салуу бирдиктүү эрежелерди булар болсо бирдиктүү бажы операцияларын жүргүзүү тартиптери бар. Андан сырткары бирдиктүү бажы тарифи менен белгиленген бажы алымдарын төлөө жана бажы контролдорун жүргүзүү бул бирдиктүү тартипте жүргүзүлөт азыркы маалда. Мындай карасаң баары жайында иш жүрүп жаткан өңдүү. Бирок бир талдан карай келсең, мамлекеттик деңгээлдеги бажы тармагында аткарылбай жаткан көйгөйлөр арбын. Бажы биримдигине кирген күндөн баштап ага каршы чыккандар андан дагы көп. Бажы биримдиги деген проект бул бизге жат мамлекеттер тарабынан таңооланган саясий проект. Экономикалык укурук. Биз андай биримдикке кошулуу менен өзүбүздүн колубуздагы экономиканы жөнгө салуунун эң чоң механизмдеринин биринен ажырап жатабыз. Ошондуктан бул биримдикке кириштин өзү баштан эле маани маңызы боюнча биздин улуттук кызыкчылыкка карама каршы келген кадам болчу. Буга катар эле Кыргызстандын бажы тармагына ичи чыккан тарап жок. Россия Казакстандын дооматтары арбын. Россиянын бажы кызматын жетектеген учурдагы Евразия өнүктүрүү банкынын жетекчиси Андрей Белянинов Кыргызстанда ишкердиктин көзү менен караганда эч ким менен сүйлөшүүгө мүмкүн эместигин айтып сындаган жайы бар. Ага жооп кылып депутат Рыскелди Момбеков ооз ачпаган өкмөттү сынга алган. Алматы шаарында 6 сентябрда конгресс болду. Ошол жерден Андрей Белянинов деген атактуу Орусиянын ишмери Кыргыз өкмөтүнө сындады. Сындады десе бирок сырык болуп калат экен, шылдыңдады.
башкача айтканда басынтып башынан ылдый жугунду куйду. Бирок өкмөттөн ага жооп болгон жок. Беленинов эмне деп айтты? Кыргызстандын өкмөттөрү алмаша берип биз адаша берип окутуп берип тажадык деди. Акча берейин десең долбоору жок деди. Түшүндүрөйүн десең түшүнүгү жок түркөйлөр иштеп атат деди. Мындача айтканда кыргыз өкмөтүндө көкмелер иштеп атат деди. Өкмөт башчы Абулгазиев биз дагы бул адамдын тарыхын билебиз. Премьер-министр менен өкмөттүн деңгээлинде сүйлөшө ала турган адам катары өзүн көрсөтсүн деп эптеп кутулган. Аттанганда эле ээрге кыйшык отурган дегендей, өкмөт 2019-2021 жылдарга мамлекеттик салык кызматын өнүктүрүү стратегиясын бекиткени менен Финансы министрлигинин отчетуна ылайык өткөн 4 айдын жыйынтыгы боюнча былтыркыга салыштырмалуу 1,1 миллиард сомдон ашуун киреше бюджетке түшпөй калды. Буга мамлекеттик бажы кызматынын жана салык органдарынын бажы төлөмү менен салыктарды чогултуу пландарын аткарбай калгандыгы себеп болгон. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдөн киргизилген товарлардын арзан баада көрсөтүлүшүнөн улам жылдан жылга кошумча нарк салыгы азаюуда. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, тышкы соода жүгүртүү 2019 жылдын январь-апрель айларында 2 миллиард доллардан ашык болгон. Тагыраагы бул көрсөткүч 2018 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2,4%га төмөн. Экспорт 7,1%га жогорулаган, импорт 5,5%га кыскарган. Ал эми бажы биримдигине кирген мамлекеттер менен болгон өз ара соода жүгүртүү 2019 жылдын январь-апрель айларында 741 миллион долларды түзгөн. Экспорт 19,8%га төмөндөгөн, импорт 8,7%га жогорулаган. Бажы биримдигине мүчө өлкөлөр менен соода жүргүзүүдө эң көп бөлүгү Россия жана Казакстанга туура келет. Ошондо пайда кимдики? Албетте биздики эмес. Бажы биримдигинде 1,9 үлүшү бар Кыргызстандын Финансы министрлигинен алынган маалыматта жалпы бажы пошлинасынан түшкөн каражат төмөндөгүдөй. 2016 жыл 13,1 миллиард сом, 2017 жыл 15,4 миллиард сом, 2018 жыл 16,2 миллиард сом. Мына ушундай көрсөткүчү бар Кыргызстан үчүн бажы биримдиги аргасыздык деп атоого негиз бар. Өкмөт башчынын кеңешчиси Кубан Рахимов бажы биримдиги тууралуу сын пикир айткан Facebook колдонуучуларды теңине алгысы келбегени менен, бажы биримдиги тууралуу фермер Манас Саматовдун пикири деле ушундай. Айрым учурларда мен бажы биримдигини түрмөгө да салыштырдым. Себеби бул эмнеден келип чыкты бажы биримдиги деген саясатчы? Мисалы үчүн жанакы КМШ деген биримдик иштеген жок. Бул кагаз деле калды. Ал жерде мындай бир экономикалык рычаг жок болчу. Эми ошону эсепке алып туруп, ошол Кремлдин изилдөөчүлөрү экономикалык укуктун саясий формуласын ойлоп чыгып бизге таңуулашкан. Ким эмне десе десин, бирок маани маңызы боюнча биздин улуттук кызыкчылыкка таптакыр карама-каршы келген проект. Ошондуктан бул биримдиктен бир эртедир кечтир чыгышыбыз керек. Эми Кыргызстандын транзиттик өлкө катары бажыдагы орду кандай экенин карап көрөлү. 2 жума мурун балыкчыда оор жүк ташыган айдоочулар Кыргыз-Кытай жана Кыргыз-Казак чек араларындагы ыксыз текшерүүлөр боюнча нааразылык иш-чарасын өткөрүшкөн. Кыргыз-Казак чек арасында майда чоң чыр-чатактар, жада калса Германиянын Deutsche Welle агенттигин дагы кызыктырып, Чыгыш Европа эл аралык изилдөө борборунун кызматкери Беат Эшмент Кыргызстан бажы биримдигинин талаптарын аткаруу боюнча болушунча маселеге туш болуп жатканын белгилеген. Өтүмдөр боюнча айта кете турган болсок, бажы союзуна кирерден мурда өзүңүздөр билесиздер, биздин ошо Кытай Республикасы менен 2 өткөрмө пунктубуз бар. Бул Торгар өткөрмө пункту жана Иркиштам өткөрмө пункту. Бизден ишкерлер Кытайдан өзүнүн соода сатык иштери менен
коммерциялык иштери менен ошол жактан товарларды алып келип турган. Ал товарлардын келиши менен көптөгөн жумушчу орундары камсыз болгон. Чындап келгенде бири-бирине кыр көрсөткөнү менен казак жана кыргыз тарап Россия менен Кытайдын ири товар жүгүртүүсүнүн гана курмандыгы болууда. Ортодогу контрабанданы эсепке алганда транзит маселеси Россиянын дагы чыдамын түгөтүп, Путин өкмөт менен ФСБга тапшырма бергенин Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев да айтып чыккан. Контрабанда демекчи башаламан бажы биримдигине кирип алган Кыргызстан баш аягын жыйганча бажы тармагына тиешеси жок Өзбекстан менен Тажикстандан контрабанда ташуу күч алууда. Өзбекстандын чекистери апрель айында эле $3,5 миллион, кийин $1,5 миллион Кыргызстандын аймагына алып өтүүнү көздөгөн топту кармаган. Ал эми бажы кызматынын контрабандага каршы башкармалыгынын маалыматын карасак төмөндөгүдөй. Бажыдагы коррупция схемаларынын өзөгү кайда деген суроого деле жооп баргандай. Акыркы 2 жылда эле бажы тармагындагы коррупция боюнча 100дөй кызматкерге кылмыш иши козголгон, бирок жыйынтыгы белгисиз. Мамлекетке 166 миллион чыгым алып келген делген. Бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусу баштаган топтун кылмыш иши деле отчет толтурат. Анткени боло жүргөндөй эле улуттук коопсуздук кызматы кол жорутуп, бел орутуп тапкан эмес, бажы кызматынын ички коопсуздук жана коррупцияга каршы аракеттенүү башкармалыгынын маалыматтарын гана колдонгон. Адамкул Джунусов, используя свои властные полномочия, содействовал ОСОА в получении разрешения на переработку таможенной территории с неверным способом идентификации, вследствие чего данное общество получило таможенные преференции по платежам, вносимым в бюджет Кыргызской республики. Ишкерлердин банк аркылуу эмес, сыртка товар жана акча чыгаруусунун негизги себебин жана өзөгүн атайлап изилдеген тарап жок. Көп учурда алар курмандыкка гана айланып калууда. Бажы тармагына байланышкан маселелер ишкерлерге ансыз да бир топ тоскоолдук жаратып келсе, акыркы күндөрү такыр эле чектен чыгып кетти. Башкасын айтпаганда дагы маалымат таратуунун бутагына айланып, ишкерлердин банктык купуялык сыры боюнча маселелер жаралып, бул Жогорку Кеңеште дагы айтылды. Маалымат каражаттарында биздин бизнесмендердин банковый ва купуялык сырлары ачылып атат да, ачыктан ачык. Ушул жерде эмне жоопкерчиликтер каралган? Себеби бизге бир топ ишкерлер кайрылып атат. Ушундай силер бардык биздин шотубуздагы акчаларыбыз же переводторубузду ушундай маалымат каражаттары тарата берсе, биздин купуябыз эртең биздин коркунучубуз же баягы коммерциялык сыр деп коет боюнча бир чараларды көрөбүзбү, көрбөйбүз же унчукпай олтура беребизби? Урматтуу Табалдык Апырович, бул сөзсүз жана банковский тайна разглашение кирет да. Бул эми по конкретным случаям карап туруп, анан жана өзүнүн мыйзам боюнча процедуралар бар да, наказаниялары бар да. Бажы биримдигине нааразы тараптын жүйөсү бир жагынан жөндүү, бирдиктүү бажы кодексинин талаптарын талкуу менен гана кабыл алууга аргасыз болгон. Кыргызстандын Эркештам, Торгарт жана башка бажы өткөрмө пункттарындагы бардык фитосанитариялык лабораториялар Россиянын акчасына курулууда. Эң эле кызыгы лабораторияларды куруп берип жаткан миллиардер Араз Агаларовдун Crocus International компаниясы Кыргыз өкмөтүнүн алдында жооптуу эмес. Кыргыз өкмөтү бажы биримдигинде курчактын гана милдетин аткарууда. Россиядан, Белоруссиядан жана Казакстандан кирген товарлардан 12% кошумча нарк салыгын төлөбөш үчүн ишкерлер товарды коштоочу документтерде алардын баасын өтө эле төмөн көрсөтүп жаздырып алган учурлар өнөкөткө айланган. Айта кетүүчү жагдай, Биргелешкен экономикалык уюмда болсок дагы бажы биримдигине кирген мамлекеттердин ар бири өзүнчө Кытай менен жеке кызыкчылыктарын көздөп жатканы белгилүү. Кыргыз-Кытай бизнес форумунда $7,7 миллиард түзгөн 24 документке кол коюлду дегенибиз менен биздин аракет азырынча алынча гана. Россияда Орус-Кытай бизнес парктары ачылып, ошондой эле Сила Сибирь аттуу газ жеткирүүчү система бүткөнү калды. Ал эми Белоруссияда Кытай Техношар долбоорун Даниил Урицкий же кадимки эле Данияр Үсөнов презентациялаган эле. Сейчас на первом этапе осваивается 120 гектаров. Ал эми бизде BBC-ге маек берген ишкер Аскар Салымбеков Хоргостон улам бир топ эле кыйынчылыктар жаралып жаткандыгын айтып берген. Мынакей коңшу мамлекетибиз бар, Казакстан.
Алар биз баягы Дордой эме болуп калды да, чоң хаб. Жанагы Дордойдон өтүп, жана реэкспорт биз жакшы баягы мурунку баягы преференциялар менен баягы жолду ачып хабка айланган да, чоң хабка. Анан алар эми Кыргызстандан ошо Дордойго дагы мындай бир өзүнчө бир мындай конкурент кылып, ошол потокторду, товарный потокторду Казакстанга алып кетели деген бүт аракеттери болуп атканын мына сезип атасыңар, көрүп атасыңар. Чек ара мындай тозулуп, мынакей бияктан Торгар, Теркештандан өткөн товарларды мынакей Казакстан чек араларын бекитип алып, кармап билесиңер, мындай километровый очередтер болуп атпайбы, жана товар ташыган машиналар. Анан алар ошо Харгос аркылуу эме кылалы деп атышат да, Харгосто ошол Дордойду хаб кылалы деп бүт аракеттерин жасап. Минтип бажыдагы коррупция баш көтөртпөй, ишкерлер бажы биримдигинен чеке сысыбай жаткан мезгилде эң эле орчундуу бир маселе бар. Бул ушуга чейин экономикага чоң жардам алып келе турган Кумтөр жана эркин экономикалык аймактардан бажы төлөмдөрдөн бошотулуп келиши. Албетте мыйзамдуу жол менен. Былтыр экономика министрлиги Жогорку кеңештин Бишкек эркин экономикалык аймагынын субъекттерин бажы төлөмдөрүнөн бошотуу сунушуна бизнеске бирдей эмес шарт түзүлөт деп каршы чыккан. Биздин бажы кызматына берген катыбызга алынган жооп бирөө учурат. Бишкек эркин экономикалык аймагын тимеле коелу. Бажы төлөмдөрүнөн мыйзамдуу түрдө бошотулган 2010 жылдан баштап 2019 жылдын 5 айын кошкондо бюджетке бир гана Кумтөрдөн 329 миллиард сомго жакын каражат түшпөй калган. Бул жогорку кеңеш Кыргыз өкмөтү баш болуп, кайрадан карай турган маселе. Анткени Улуттук статистика комитети Кыргызстанда 1,4 миллион адам жакырчылыкта жашай турганын жарыя кылды. Демек, Кумтөрдөн 9 жылдан бери мыйзамдуу түрдө бажы төлөмдөрүнөн түшпөй калган 329 миллиард сом ошол элдин ырыскысы. 2019 жылга карата Кыргызстандын ички жана тышкы карызы биригип 310 миллиард сомду. Ал эми Кумтөрдөн бюджетке бажы төлөмдөрүнөн шарттуу түрдө түшпөй калган сумма 329 миллиард сомду түзөт. Бажыдагы башаламандык, баш аягы жок бажы биримдиги, бажыдагы коррупция, мунун бардыгы 26 жылдагы системалуу түзүлгөн баш оору. Сиздер менен Канышай Мамыркулова болду. Саламатта калыңыздар.